Салык кызматы былтыр планды дээрлик 4 миллиард сомго ашык аткарган. Буга санариптештирүү жакшы натыйжа берген. Маселен Талас райондук салык башкармалыгы былтыр планды ашыгы менен аткаргандардын катарында. Буга Жер үй алтын компаниясынын салымы чоң. Жер үйдөн 4 миллиард 800 миллиондой түштү. Бир салыктан 5 миллион 144 миң 400 түшкөн былтыр. Жалпысынан салык кызматы өткөн жылы жакшы көрсөткүчтөргө жетишкен. Айтсак 207 миллиард 901 миллион сом салык жана камсыздандыруу төгүмдөрүн жыйнады. Түшүүлөрдүн көбөйүшүнө ККМдин колдонуунун көбөйүшү да таасир этти. Эгер ККМ аркалуу чектердин акчалай көлөмү 2021 жылы 893 миллиардты түзсө, 2022 жылы 1 триллион 803 миллиард сомду түздү. Учурда 65 миңден ашык ишкердик субъектилер кассанын көзөмөлдөгөн аппараттарды колдонот. Электрондук рейд, салык төлөөчүнүн паспорту, стат салык KG порталы өңдүү сервистер оң натыйжа берди. Внедрен в деятельность налоговой службы в целях расчета. Ошондой эле текшер мобилдик тиркемеси аркылуу маркаланган товарлардын мыйзамдуулугун жана сапатын аныктоого болот. Өткөн жылы товарларды маркалоонун улуттук оператору тарабынан 297 миллион маркалоо коду берилди. Анын ичинен тамеки продукциясы үчүн 261 миллион, алкоголдук продукция үчүн 36 миллион жана текстиль продукциясы үчүн 103 миң код берилген. Бирок министрлер кабинетинин төрагасы аймактарда салык кызматынын 4 башкармалыктарынын жетекчилерин кызматтан алууну сунуштады. Буга начар көрсөткүчтөр себеп. Акталаныкы 77% экен, жумуштан бошотуңуз муну. Токтогул районунун 67,6% экен, муну жумуштан бошотуңуз. Ташкумур шаары 58,4%, муну жумуштан бошотуңуз. Жана Майлуу суу шаарынын жумуштан бошотуңуз. Эмтилекке каршы Кабинет министровтун төрагасы, администрациянын председателі, руководители катары же мен награждаю или наказываю. Акылбек Жапаровдун айтымында салык төлөгөндө үйрөнүү керек. Бул жакшылыктын айлампасы. Ошол эле жөлөк пулдардын 2 эсеге көбөйтүлүшүн бюджеттик мекемелердин кызматкерлеринин эмгек акысын жогорулатууну камсыз кылат. Бул чек эмес. Калкты социалдык жактан колдоо боюнча иштер улантылат деп белгиледи. Анара Мамиткадырова, Руслан Барыненко, ЛТР, Бишкек.